Алатонун бозуланы магдыраган ай, агатайым кабагыңыз ачылбаган ай, кабагыңдан айландым агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынарсың ай, кабагыңдан айландым агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынарсың ай. Агатайым ай деп бүгүн видеону баштап берейин. Салам достор, Баткендин келини Жалал Абадда төркүнүндө жыргап конок болуп жүргөнү жөнүндө сүйлөшөбүз. Аш тойдон кийин конок болуу менен ушу менен тоюбуз бүттү. Bundan мурдагы видеолорду менин профилимден таап көрсөңөр болот. Мурдагы видеодо айткандай, тойго кошумча алып келген адамдарды той бүткөндөн кийин ушинтип конокко бөлүп алып кетет. Атам, апам, чоң энемдерге биз кайненем, күйөөм, мен болуп кошулдук. Негизгилерин эле айта кетсем, 5 адам тай, 2 адам жылкы, калган 8 адам тайдын акчасын бериптир. Ошондо общий 15 жылкы түшүптүр. Биздин конок багыбыз түндүктүктөрдүн түштөндүрүү деген салтына окшоп кетет. Конок баккан адам өзүнүн жанынан кой чыгарып, дасторкон жасап, 5-6 түр тамак тартып, ошентип багат. Кандай адамдар конок багат деп суроо жаралат. Тайта менен тайнеме окшоп аш той беребиз дегендер коногун багып берет. Алар да кийин аш той кылганда биз карызыбызды төлөйбүз. Ошондуктан конок бакканда чын дилинен өзүнүн туугандай кылып ар бир адам багат. Бир күн мурда кийит кийгизүү болгон. Биз ошол жерде тойдун эгелерине кийиттерибизди кийгизип коебуз. А булар болсо биз конок багып турган жерибизден келип бизге сарпайларын берип кетишет. Бул салт. Чынында тайтамды аябай урматтап келген адамдар көп. Ошондуктан 25 конок болуптур. Эгерде менин видеолорумду көрүп өзүңүздү биздин тойдо биз менен кошо жүргөндөй сезсеңиз, мен абдан кубанычтамын. Баарыңыздарга кутмандуу күн.